Тойчубай Субанбеков. Жалгыздыкты эч ким каалабайт. Аңгеме. Жаш аял аялдамадан кийин түз эле үйүн көздөй басты. Кечки салкында там аркасындагы орундуктарда бир топ кемпир чал отуруптур. Ал баш ийкеше көрүштү. Аларды бүтүн тааныйт. Баары менен ымаласы түзүк. Ар кеч сайын тигилер: "Ушундай ыман ысык келинди Кубат кантип таштап кетти десең? Биз аны дурус жигит деп жүрсөк, көрсө былыгы ичинде бир шумпай турбайбы?" деп кобурашат. Бул кепти жаш аял күндө угат. Күндө жүрөгү зырп эте, ичи туз куйгандай ачышат. Бирок алардын жан тартып айтып жатышканын билгенсиң. Кээ бирөөлөрү кеп кеңешин берип, келечеги алдыда экенин айтышат. Бирок алардын акыл насааттарын укканы менен ойлору уйгутойго. Үйүнө жакындай берди. Ошол учурда ал уул кызын ээрчите ары бери басып жүргөн эркекти көрдү. Аны азыр эле эмес, күн сайын көрөт. Ал өзүн бир калыпта кармаган, экиси үйлөбөгөн, илимдин артынан түшкөн киши. Өзүнөн кийинки үчүнчү үйдө турат. Өзүмдүк машинасы да бар. Бирок эмнегедир аны көп айдабайт. Көбүнчө жөө жүрөт. Аялы мындан 2 жыл мурда каза болгон. Ошондон бери үйлөнө элек. Раматылык аялы шаардын борборундагы бир киоскада иштечү. Жаш аял уул кызын ээрчитип жүргөн эркекти карап койду. Капилеттен ал да бурула берди. Анан демейдегидей эле мыйгынан жылмая башын ийкеди. Дамаама ушинтет. Непада андан бөлөк адам болсо сынай тийишмек. А бул антпейт. Антпегени менен кийинки күндөрү башкача көз карашта. Ошон үчүн жаш аял бул эмнеси деп коет. Бирок тереңдете ойлонбойт. Ойлонгусу да келбейт. Эгерде баштагыдай көңүлү шат болсо, кубаты жанында болсо, анда тигинин эмне үчүн өзгөчө кароочу боло баштаганын сезмек. Мына эми дарбазаны ачып, ичкери кире берейин дегенде, атасынын колун кармаган кыз: "Ата, тигил Карима эжеби?" деп сурады. "Ооба кызым", деди атасы. "Карима эжем иштен келаткан го, ата?" деди баласы ар жакта. Ооба балам", атасы эриндерин кыбыратты. Жаш аял мындан бөлөк сөздөрдү укпады. Дарбазанын ичине кирип калган эле. Сумкасынан ачкычты алып эшикти ачты. Бирок негедир ой басып селее туруп калды. Кечки мунарык жашыл калаанын үстүн текши каптай элек болсо да, үй ичи караңгы. Кыйла күндөн бери жан адам жашабагансып муздак сезилди. Саамдан кийин туфлисин чечип ичкери басты. Колундагы сумкасын күзгүнүн үстүнө койду. Радионун кулагын ачты. Москвадан жаштар программасы берилип жатыптыр. Уккусу келбеди. Өзүн дарыянын толкуну жээкке сүрүп чыгарган чамындыга окшоштурду. А сыртта кыймыл жүрүп, турмуш өтүп жатты. Жаш аял муну менен иши болбоду. Өзү үчүн бу шаарда жашоо жоктой туюлду. Ошон үчүн кайдадыр бир жакка кетип калгысы келди. Кайда барам, кимдикине барам деп көңүлү тарый түштү. Эмне турам? Өзүнө өзү суроо берди. Анан толгон токой ойго чулгандай. Мен үчүн турмуш бүттүбү? Чын эле жалгыз калдымбы? Жалгыз калган менин кимге керегим бар? Кубат тепсеп кеткен денем эч кимди жылыта албайбы? Эгерде мындай болбосо, неге түгөй издебейм? Неге эле аны истей берем? Эстей деге ыйлайм. Неге санаадан, ойлордон арылууга, жашоого умтулууга аракеттене албайм? Ушинтип эле жүрө беремби? Мынтип жүрүүнүн эмнеси кызык? Жаш аял толгонуусун дагы улантышка кудурети жетпеди. Диванга кулады. Колу менен башындагы жоолугун мыкчый кармады. Кубат, жалгыз калгым келбейт. Өмүр бою жалгыз калууну каалабайм. Ал мындай абалга кабылам деген ойдо эмес болчу. Ким билиптир? 6 жыл мурда суйкайган сулуу мүчөлүү кыз эле. 10-классты бүткөндөн кийин шаарга окууга келген. 2-сыноодон кулап калган болчу. Ошондо айылга кетип калса деле болмок. Муну качан гана сүйгөн адамы таштап кеткенде сезип турбайбы? Шаардагы фабрикалардын бирине иштеп калганын билдирип апасына кат жазган болчу. Ошондон көп өтпөй апасынан кайра кат келген. Ал каршы чыкканын билдирип, кыштакка келүүсүн, кашында болуусун өтүнүп жазыптыр. Бирок ошол эле жылы апасы каза болуп калган. Көпкө чейин өзүнчө жетимсиреп, энесин жоктоп жүргөн эле. Фабриканын алдындагы спорттук секцияга катышчу, жакшы чуркоочу. Курбулары "Сенин узун буттарың жүгүрүү үчүн жаралган" деп коюшчу. Койгулач болбогон кепти деп күлүп коер эле. Кийинки жылы бир жигит менен таанышкан. Аны менен курбу кызы жолуктурган болчу, туулган күндө.
Ошол жигит ошол таанышуудан кийин иштен чыгаар маалында тосуп турчу. Жатаканасына чейин узатып барчу. Ал чымыр денелүү, кырдач мурун, куба жүлүн жигит эле. Политехникалык институттун 1-курсунда окуй турган. Анын жөө чечендикке салбастан жөнөкөй сүйлөгөнү, өткүр көздөрү менен сырдуу караганы, курсташтары, жолдоштору менен тааныштырганы, гитара чертип ырдаганы, имере кучактай жүзүнөн сүйгөнү жакчу. Ушундай студент менен таанышканына, ушундай жигитти сүйүп калганына сыймыктанчу. Сыймыктанганын курбу кыздарына айтып калчу. Анын үстүнө мурда мынчалык эч кимди жактыра элек болчу. Ушуну тиги да билчү. Ал такай, джинсы, жибек футболка, жеңи жок чолок көйнөк кийип жүрөр эле. Мунусу өзүнө жарашып турчу. Ал турсун, Карима, сенин келбетиң өтө келишимдүү. Андыктан джинсы, футболка кийип жүрсөң жарашат. Кудай урсун, жарашат. Дегенде ошо. А дегенде анын бул айтканын жаман көргөн болчу. Бирок кийинчерээк экөө окшош кийинише, эгиз козудай ээрчише басышкан. Курбу кыздары суктана карап калышчу. Май майрамы да келип калган. Ошол майрамда экөө бирге болушкан эле. Карима, бийлегенде эмне, андан көрө жүрү менин бөлмөмө, сүйлөшүп отурабыз, деген Кубат ошол күнү. Аны колтуктай бөлмөсүнө барды. Бөлмөсүндө эч ким жок экен. Бир аз барлашып отургандан кийин ал имере кучактап олоң чачынан сылап, анан көздөрүнөн, эриндеринен аймалаган. Негедир титиреп апкарып кетти. Анысын ал байкабагансып, менин Каримам, менин кызгалдагым деп шыбырады. Шыбыроосу өзгөчө угулду. Бирок бул аймалоосу мурдагы өпкүлөсүнө окшободу. Бул жүзүнөн сүйүүсү денесин алоолонто өрттөгөн. Андыктан, койчу Кубат, уят эмеспи? Сен эмне атай ушинтиш үчүн алып келдиңби? Кое берчи, балдар кыздарга баралы. Алар жаман ойлоп калышпасын. Жүрчү Кубат, жүрү, деген сөздөр тилинин учунда турса да айта албады. Ушундан кийин жан дүйнөнү арноо, коргошундай ээрүү деген эмне экенин түшүндү. Бул жолугушуудан кийин өзүнүн артык бактылуу адам жоктой сезип калган. Бул эле эмес, ал тосуп келген сайын ага жайдарланчу, чечиле сүйлөчү. Жазга маал экөө баш кошушту. Кубаттын эн атасы шаардын чыгыш тарабынан 3 бөлмөлүү, короосу, багы бар үй сатып беришкен болчу. Ошол үй ушул. Ал стипендия алчу. Өзүнүн айлыгы болуп экөөнө кенен жетчү. Ушуга карабастан өмүр шеригинин эн атасы да каралашып турушчу. Айтор ошондонбу кыйналуу деген эмне экенин билишпеди. Ал эркелете, менин Каримам, менин кызгалдагым, мен сени менен бактылуумун дей берчү. Мен да сени менен бактылуумун. Ошол бактылуулугумду сезип, сага турмушка чыкпадымбы? Ошол үчүн ар дайым кайгы капасыз жүргүм келет, дечү. Кубатбек дебестен Кубат деп эркелетчү. Ошентип жүргөн кезде Карима кош бойлуу болуп калган сезген. Буга кубануунун ордуна кайра алдыда боло турган Орто Азия жана Казакстандын биринчилигине бүткүл союздук мелдешке катыша албай каламбы? Көптөн бери машыгуум текке кетеби? Деп чоочулай баштаган. Ошо чоочулаганын Кубатка билдиргенде ал секирип кеткен болчу. Ошого карабастан кулагынын кужурун ала берди. Ошонун эртеси Карима докторго барды. Ушул жерге келгенде аял ордунан атып турду. Эки колу менен жаш жууган бетин арчыды. Боюнда бар аялга спорттун эмне кереги бар эле? Ага берилем деп баласыз, эрсиз калдым. Анда спортту сүйчү эмес белем. Машыгып жүрүү, белдештерге катышуу, көпчүлүктүн алдында байгелүү орунду алганына кубанып туруу өзгөчө сезилчү эмес беле? Ай эмичи? Үнү да акырындап барып чыкпай калды. Отурду. Боюнан алдыргандан кийин бир топ күн өзүн жаман сезип жүргөн. Анан кайрадан баары мурункудай болуп, күндөр көңүлдүү, жашоо ойдогудай өтө берген эле. Кубат 4-курска келип калган. Ошол жылдары анын мүнөзү өзгөрүлө баштаган эле. Кээ бир түндөрү үйгө келбей калгандыктан, андан кайда болдуң деп сураса, ал болбогон бир шылтоолорду айтып койчу. Анысына ишенип да, ишенбей да кетчү. Анткени менен такып суроочу, жемелечү эмес. Бейжайлана берүүнү жек көрчү. Бир жолу ал кызуу келген эле. Андан өшөрлөп жамгыр жаап жаткан болчу. Булдуруктай сүйлөдү. Карима, кечирип кой мени. Бирок сен мени кечирбейсиң. Мен кечирилгис күнөө кылып жүрөм.
Sen bolduçu oğu joktanbay. Anыңды senden biri surap jataby. Andan görө jatıp salçı, dep аны төшөгүнө жаткырган. Эми ойлонсо ал чын айтыптыр. Ал дипломдук ишин жакшы жактаган. Ошондо Кариманын сүйүнгөнүн айтпа. Гүлдесте алып барып куттуктаган эле. Бирок анын диплом алуу салтанатына катыша албай калган. Анткени Ташкент шаарында өткөрүлө турган мелдешке катышуу керек болчу. Андан байгелүү экинчи орунга ээ болуп келсе, Кубат экөө үйлөнүү тойдо түшкөн сүрөттү карап отуруптур. Өңү бопбоз, көздөрү киртиңки, кыязы түн бою уктабай чыккандай. Ошондуктан анын үстүнө үйрүлө түшө калган. Кубат, эмне бир жериң ооруп турабы? Айтчы. Эмнеге көзүң жаман? Доктор чакыртайынбы? Деп ал оорулутунуп, кандай келдиң? Баары жайындабы деп сурабастан жүзүнөн өппөгөн. Кыйналып, кысталып жатып араң сүйлөдү. Карима, мен кетип жатам. Келип калганың жакшы болбоду. Кайда? Алыска. Мен аны сүйөм. Ансыз жашай албайм. Үнү өзүнүкү эместей каргылданып чыкты. Эмне деп жатасың? Өзүм менен бирге окуган, бирге бүткөн Шамалкан менен. Шамалкан менен? Көздөрү алая түштү. Себеби аны сыртынан таанучу. Ал шакылдаган сары кыз болчу. Ооба. Менчи? Мен сени сүйөт эмесминби? Мен сени деп жүрбөймбү? Эмне? Булардын баарын эсиңден чыгарасыңбы? Ошондой болот окшойт. Жок. Чаңырып жибергенин өзү да байкабай калды. Мен сени кетирбейм. Менин сенден бөлөк карманарым жок. Көздөрүнүн кычыктарына жаш толуп чыкты. Ал эмне дээрин биле албай ары бери басты. Тамекини үстөккө босток чекти. Муну Карима эч качан күткөн эмес. Ошентсе да ой тилеги бырчалана бөлүндү. Ага карабай ишенбегенсип суроо узатты. Кубат, чыны менен эле кетесиңби? Чыны менен эле Шамалканды сүйөсүңбү? Минте турган оюң болсо, неге башта айтпадың? Эми мен кантем? Ушуну ойлодуңбу? Мен эми ишти башкача чече албай калдым. Кеч. Анын үстүнө анын боюнда бар. Ал менин канымдан бүткөн асыл данек. Андан аркысын Карима уга алган эмес. Кулагы чуулдап, башы айланып, жер айлангөчөк болгонсуп кеткен болчу. Качан ал колуна чемоданын алганда, ага жакын басып барып кучактады. Мени жалгыз калтырбачы. Мен сени менен адаммын. Угуп жатасыңбы? Мен сени менен адаммын. Эмне унчукпайсың? Эми мен эч нерсени сүйлөй албайм, Карима. Мен эми бөлөк адаммын. Сен өзүң кылгансың. Антпегенде мен өмүр бою сени менен бирге болмокмун. Кош, жакшы кал. Кучагынан бошонуп ал эшикти карай жөнөдү. Кубатбек, мени жалгыз калтырбачы. Мен жалгыз калууну каалабайм. Колун созо шолоктой анын артынан ээрчиди. Каалга тарс жабылганда гана жерге жыгылып түштү. Бул өмүрүндөгү биринчи жолку урулган сокку эле. Мындай соккуга эч кабылып көрө элек. Жаш аял ушуларды эстеди. Күндө эстейт, күндө ыйлайт. Буга көнүп кала турганда болду. Көнүп калса да күңгүрөн. Эмне үчүн буларды эстей берем? Менин мүңкүрөгөнүмдү ал билип коюптурбу? Бүткөн баары. Дегенкисин айтканда турмуш кызык. Ошо кызыкты сезүү менен бирге эле ал дартымды ойлонуп, жан дүйнө менен берилип сүйгөн Кубатбегимдин канынан жаралган баланы боюмдан алдырбай койгонумда эмне? Аял төрөп түшүүсү менен аял турбайбы? Бала эркек менен аялдын ортосундагы данакер өмүр улантуучу экен да. Жаш аял ордунан турду, жарыкты күйгүздү. Түнкү саат 12 болуп калыптыр. Терезеден шкалоочу жылдыздар да көрүнбөйт. Дарактардын дирилдегени угулбайт. Шаар ичи бүркөк түндүн кучагында уктап жатат. Ал далиске чыгып жүзүн сууга жууду. Ошентсе да көңүлү ачылбады. Үстүндөгү кийимин чечип халатын кийди. Жоолугун алып чачын таранды. Тойго бара тургансып неге таранам? Деп ойлоду анан ал. Кайра жатуу керек, эртең иш. Жаткысы келбеди. Сырткы эшик кый чети ачылды. Жаш аялдын ою бузулуп кетти. Бурула карады. Күндө көрчү, баш ийкеше учурашчу, бирок сыр чечише сүйлөшпөчү эркек кирип келатыптыр. Аны келет деп ойлобогон. Аны келет деп да күтпөгөн. Ошондон улам кабагын чытыды.
Жактыра бербегенинде ачуусу аябай келгенде ушунчу. Эмне келдиң? Сени ким чакырды? Деп ороңдоду жаш аял. Эч ким? Эч ким деп коет. Оңтойлуу учурда келипсиң. Түн ортосу, жалгыз аял. Эмне туруп калдың? Ырас келипсиң, эми тартынба. Эмне? Менде аялдык наздуулук, жылуулук жок деп турасыңбы? Өчө элекмин. Кел ошо жалынга. Бир күйүп ал. Халатынын бүчүсүн чече баштады. Жаңы жааган кардай апапак алкым, кой койгон мойну, анчалык кең эмес көкүрөгү көрүндү. Эркек муну күтпөгөн. Жөн гана жакшылап сүйлөшкүсү, ымандай сырын төккүсү келген. Ошондуктан жини келе түштү. Аялды жаакка чаап жиберди. Жаш аял шолоктой диванга кулады. Эркек өзүн жаман сезип кетти. Калтырай араң эңкейди да колунан кармай аны өзүнө тартты. Карима, мени кечирип кой. Мен сени чабайын деген ниетим жок болчу. Чабууга өзүң мажбур кылдың. Билесиң го мени. А мен сени эң сонун билем. Ошол эң сонун билгеним үчүн сага келип отурам. Сени эжедешип жанындай көрүшкөн уул кызым уктаган соң сени көздөй бастым. Мурдараак эле келсем болмок, бирок ар кандай ойлорго кабылып анта албадым. Муну сен билбейсиң. Мейли билбей эле кой. Сага минтип туруу болбойт. Сен али жашсың. Демек, сен үчүн жашоо бүткөн жок. Сен үчүн жашоо эми башталат. Ооба, бул жашоо мурдагыларга түк окшобойт. Эркек аял бири-бири менен бактылуу, анткени экөө бири-биринен жылуулукту издешет. Мен көптөн бери ага кабыл элекмин. Ошого эми сен кабылттың. Соолуктаган жаш аял анын төшүнө башын жөлөдү. Эркек бир кезекте раматылык аялынын жүзүнөн, чачынан сылоочу, шадылуу, жылуу колу менен төшүнө башын койгон жаш аялдын жашына арчыды. Чыгарманын аягы.